Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жылдын башында президент Садыр Жапаров өлкө үчүн, экономика үчүн жана башка маданий тармак үчүн керектүү болгон 5 жарлыкка кол койгон. Мына ушул жарлыктардын бири болгон жарандардын руханий адеп аклагын өнүктүрүү жана дине тарбиясы тууралуу жарлык болчу. Мына ушул жарлыкты ишке ашыруу максатында 1-июнга чейин атайын концепция иштеп чыгып, аны ишке киргизүү маселеси өкмөткө тапшырылган болчу. Мына ушул бүгүнкү күндө концепция иштеп чыгуу маселеси бүгүнкү күндө кайсы этапка келди жана кандай иштер аткарылып жатат, мунун мааниси кандай, концепциянын эгер ишке кире турган болсо деген маселенин үстүндө биз бүгүн Бак Дөөлөт фондунун жетекчиси, кыргыз таануучу Мелис мырза менен, Мелис Мураталиев менен маек курмакчыбыз. Саламатсызбы, Мелис мырза? Кош келипсиз студиябызга. Айткандай, эми бүгүнкү күндө ошол жарлыктын негизинде жана аталган жарлыктын негизинде атайын концепция иштеп чыгуу маселеси турбайбы? Мына ушул азыр кайсы этапка келди, эмне иштеп атасыздар бүгүнкү күндө? Бул мен биринчи сөздө бир аз алгач нерседен баштагым келип атат. Өзү жарлыктын орду жөнүндө айткым келип атат. Негизи ошо президент Садыр Жапаров президент болуп келгени, кол койгон жарлыктардын эң алгачкысы номер 1 деп ушул жарлыктын чыгышы бул абдан мындай замандын талабы болду деп эсептейм. Себеби биз эгемендүүлүктү алгандан бери ушу баягы экономикалык, саясий маселелерге көбүрөөк маани берип, материалдык баалуулуктар менен чектелип, ушундай бир жашоонун бир эле агымы менен кетип калган баарыбызга эле белгилүү болуп калды. Анан баягы куштун эки канаты болот дегендей, баардык нерсе материалдык менен гана ченелбейт да жашоодо баалуулуктар. Ошон үчүн адамдын ушу ички жан дүйнөсүн байытуу, баягы руханий адеп аклактык өнүгүү жагы кайсы бир деңгээлде, эгерде биз мамлекеттик деңгээлде карап көрсөк, биз бир топ эле артта калыптырбыз же болбосо аксадык деп айтсак болот да. Анан ошол өтө маанилүү маселе деп, ошону биринчи жарлык деп алып чыгып кол койгону президенттин бул чын эле бул замандын өзгөчө бүгүнкү кыргызга баягы аба суудай керек маселелердин, зарыл маселелердин бири. Анан ошол жарлык чыкканы, албетте жарлыктын өзүндө жазылып турат, өкмөткө тапшырылган. Бул багытта мамлекеттик деңгээлде ушундай бир иш-чаралар иштелип чыгып, баягы ушул багытта иш жүргүзүлсүн деген бир тапшырма менен анан өкмөткө тапшырылгандан кийин алгачкы эле кадамы бул концепция иштеп чыгуу. Себеби концепция деген бул баягы документ катары мындай деп түшүнүш керек да, негизги тармактары, багыттары, артыкчылык, принциптери эмнеде болуш керек, эмнеге таяныш керек. Мисалы, адамдын руханий адеп аклактык өнүгүүсү дегенде биз биринчи эле ойго келе турган нерсе бул тарбия маселеси. Бул тарбия өзү. Баягы убагында айткан, бирок барган сайын орду күчөп, актуалдуулугу күчөп аткан Чыңгыз Айтматовдун сөзү бар эле го. Адамга кыйын болуу, баарынан кыйын болуу, бул күндө адам болуу деп. Мына биз ошол маселеге азыр такалдык да. Туңгуюкка такалгандай сезилип атат. Себеби ары карайбыз, бери карайбыз, бардык биздин коомдогу, мамлекеттеги көйгөйлөрдүн башатында ушул маселе турат. Тереңинен карап көрсөк. Эмне үчүн жемкорлор чыгып атат? Эмне үчүн эл жерин саткандар чыгып атат? Эмне үчүн эл менен эсептешпегендер чыгып атат? Себеби ал жерде ошол руханий адеп аклактык маселе аксап атат. Жокко эсе да. Эми баарын деп жокко чыгаруу мүмкүн эмес, көпчүлүгүндө. Анан өзгөчө ошо жарлыкта да белгиленип турат, ошо мамлекеттик кызматкерлерде дагы негизги принциптердин бири болсун деп ушул калыстыкка артыкчылык берүү деген маселе бул дагы өтө маанилүү да. Себеби өзү мамлекеттик кызматкер болсоң, элдин тагдырын чечүү жагдайда турсаң, албетте калыстык, адилеттүүлүк бул негизги принцип. Анан бизде ошондон да тайган учурлар көп эле болот атпайбы? Мисалы, элдин, мамлекеттин мүлкү маселеси келгенде, ал жерде элдин кызыкчылыгы же улуттун кызыкчылыгы же мамлекеттин кызыкчылыгы каралбай ушундай бир коррупцияга алынып кеткен башка учурлар көп эле болду да, жетиштүү эле болду. Анан келип эми ушунун башатын себебин аныктап, ушул башатын оңдойлу деген ниеттин өзү эң сонун. Мен мисалы жүрөгүм менен, дилим менен кабыл алып, анан эми ошол жанагы жарлыкта айтылгандай биринчи кадам ошо концепцияны иштеп чыгуу боюнча өкмөткө тапшырылгандан кийин өкмөт бул ишти баштаган экен. Анан эми баягы чындыгы үчүн, калыстыгы үчүн айтып коеюн, башында ушул эки эле тармакка тапшырылыптыр да, кызыгы. Билим берүү менен маданият тармагына тапшырылыптыр. Ушул эми адамдын адеп аклактыгы сөз жөнүндө болуп аткандан кийин, демек маданиятка тиешелүү, анан билимге тиешелүү ушул силер иштеп чыккыла дегендей
мааниде кабыл алынып калыптыр да. Анан ал эки тармак аракет кылып, анан алар өздөрү биринчи мындай маселени койду. Бул жетишсиз, себеби тарбия деген өзү процесс да бул. Бул адам төрөлгөнү өмүрүнүн аягына чейин баардык тармактарда тарбия процесси жүрүп турат. Адам кайсы куракта болбосун, кайсы тармактын кесиптин ээси болбосун, баары бир тарбия деген бул кошо жүрө турган нерсе, адам өмүрүн коштой турган нерсе. Ошон үчүн буну эки эле тармак менен чектебей, мамлекеттин баягы өкмөттүн баардык ведомстволук аралык бир комиссиясын түзгүлө деп, анан алардын баягы өтүнүчү талабы боюнча анан кайра кеңейтилген курамда ведомстволук аралык комиссия түзүлдү, ошо концепцияны жазуу боюнча. Анан ага мамлекеттик тармактар эмес, коомдук уюмдар дагы аралашты. Мен өзүм коомдук уюмдун жетекчисимин, мен де ошо экинчи иретинде мени чакырышты. Анан биз аралашып ушул ишке, анан мына өткөн жумада биз ошол жалпы комиссиядан атайын иштей турган жумушчу топ чаккан, 10-11 кишиден турган жумушчу топ түзүлдү. Мен ошол топко кирдим. Анан биз академиктер баш болуп, маданият тармагынан, билим берүү тармагынан кошулушту. Мамлекеттик тил комиссиянын өкүлдөрү, жетекчиси түздөн-түз айтканда Мусаев Сыртбай агайыбыз, бир топ аттуу баштуу көрүнүктүү адамдар, инсандар чогулуп ушул жерден иштедик. Анан буюрса азыр биз ошол концепциянын иш долбоорун иштеп чыктык. Аны азыр ошол комиссияга кечегине комиссиянын отуруму болду. Жалпы комиссиянын отуруму менен ал негизги иш долбоор катары кабыл алынды. Концепциянын долбоору катары кабыл алынды. Эми процедуралык маселеге таянганда азыр ошону эми коомдук талкууга алып чыгыш керек экен. Элге чыгат ал. Элге чыгат, буюрса чыгат. Жанагы конституциянын долбоору сыяктуу эле. Өзү ошондой механизм да, өзү ошондой. Анан коомдук талкууга чыккандан кийин эми баягы баары бир элдин дагы өзүнүн сыны пикири болобу, сунушу болобу, толуктоосу болобу, же бир ар кандай баягы өздөрүнүн кошо турганы болсо кошумчасы болот, же алымчасы болсо анысын баарын эске алыш керек да. Бул өзү негизи баягы эл менен эсептешүү деген негизги принцип. Концепциянын өзүндө да ошондой маселелер каралган. Ошон үчүн жолу боюнча, тартиби боюнча ошондой болот. Анан коомдук талкууга коюлгандан кийин ошо бир ай тегерегинде мезгил болот. Бир айдын тегерегинде ошо коомдук талкууда жүргөндөн кийин анан коомдон түшкөн пикир, сунуш, сындардын негизинде жанагы негизги долбоор иштелип дагы бекемделет дагы. Анан ошо менен Кудай буйрса анан кол коюлгандан кийин анан ошол концепциянын негизинде анан иш-чаралар ишмерчеми деп коебуз го, ишмерчем иштелип чыгат. Концепциянын өзүндө да жазылды, ар бир мамлекеттик коомдук болобу, мамлекеттик болобу чектелбейт. Ар бир мекеме, уюм, тармактардын баары ушул концепциянын негизинде өздөрүнүн баягы багытына тиешелүү ошондой ишмерчемдерин иштеп чыгып, ошого жооп бергиле. Бирок ошонун баары келип аягында бир бирдиктүү бир мамлекеттик программа катары ишке ашыш керек. Себеби бири-бирине келишпеген, туура эмес, мындай каршы келбеген нерсе болбош керек. Ар бир мекеме, уюм иштеген ишмерчемдеринде дагы концепцияга таяныш керек биринчиден, анан экинчиден бири-бирине шайкеш келиш керек. Анан ошол иштелип чыккан ишмерчемдердин баягы иш пландарынын негизинде бирдиктүү бир мамлекеттик программа бекитилгенден кийин анан ишке ашыруу маселеси калат. Бул жалпы баягы иштин жүрүшү тууралуу. Эми мен айтайын дегеним дагы баса белгилеп кетчү нерсе ушул адам, инсандын руханий адеп аклактык өнүгүүсү деген маселенин өзү бул жерде өзөктүү маселе деп биз эмнеге көңүл бөлдүк? Биз ушу элибиздин баягы 1000 жылдык тарыхына таянып, өзүнүн турмуш тажрыйбасынан каныгып, ушундай бир коомду, элдин ичинде ынтымак, биримдикти чыңап, ошону калыптап келген бир элдик нарк, же болбосо улуттук бир баалуулуктар бар. Ошол эле каада салттарыбыз, ошол эле үрп-адат, анын баарын орду менен ошонун баягы өрнөк, үлгү боло турган нерселердин баарын биз ошол концепцияга негизги багыт тармак катары, өзөк катары киргиздик да. Эми ошонун негизинде анан жанагы иш-чараларды иштеп чыгыш керек. Эми сиз Кыргызстануу жаатында анан мынау ошол Кыргыздын баалуулуктары, тарыхы, ушу тарыхында камтылган бизге керектүү нерселер, ушул Кыргыздагы унутулуп бараткан нерселер тууралуу көп бир ак эткенден так этке дайыма ушундай бир үнүңүздү кошуп жүрөсүз да. Анан ушул сиз баамыңызда ошол эң негизги керектүү болгон жагдайлар
концепттин кириши сиздин көңүлүңүзгө толдубу? Эң Көңүлгө- негизги нерселер кирдиби ошол концепцияга? Көңүлгө толду албетте. Биз ошону аракет кылдык киргизгенге. Баягы жөн эле күчкө салуу эмес. Эң негизги принцип биз ал жерде ар тармактын өкүлдөрү келгенде биз ошону сунушубузду айтып ошол концепцияга киргизүүнүн өзүнүн жол тартиби бар да. Биз ортого коебуз дагы сунушту, анан ошонун жүйөсүн келтирип, анын орду маанилүүлүгү канчалык деңгээлде ушул концепцияга кириши зарылдыгы барбы жокпу деп ортого коебуз дагы, анан көпчүлүк менен ошо баягы кеңешип туруп, нар жак бер жагын барып ортого салгандан кийин таразалап, салмактап, анан чындап эле бул зарыл, буга маани бөлүш керек, же болбосо маани бөлсөк дагы анын орду кайсы жерде болуш керек. Анын ичинде да өз тартиптери бар да. Ошондой тартип менен иштедик да. Анан чындап келгенде менин көңүлүмө да купулум аябай толду, себеби ал жерде иштөөнүн өзү, иш процессинин өзү абдан мындай бир өзүмө да сабак ала турган нерселер көп болду. Биринчи, себеби биз баягы азыркы жашоодо ар ким өзүнүн билгенин эле сунуштап эле башка бирөөнүн уккандан алыстап баратпайбыз да. Маселенин баары бири-бирибизди уга билүү, түшүнө билүү. Анан ушу эки көз караш болсо, ошондон бир жыйынтыктуу, бирдиктүү бир чулуу бир же болбосо бир негизге келиш керек да. Биз ошондойго жетиштик ушул жумуш топточу. Мен ошого кубанам, сыймыктанам, себеби иш алдыда ошол баягы бизге Кыргызстанга төбөсү көрүнгөн таанымал ошол Алоек Асанканов деген агай өзү биринчи. Абдылдажан Акматалиев, Осмон Тогузаков өңдүү академиктер кирди. Ошол эле Сыртбай Мусаев агай телекомиссиядан, маданият тармагынан өкүлдөр келди. Билим берүүнүн тармагынан министрликтен дагы ошол жанагы тарбия маселеси боюнча анан негизинен мектеп билим берүү багы бөлүгүн тейлей турган тармактын өкүлдөрү келди. Кыскасы ал жерде жакшы мындай бир жуурулушкан, бирдиктүү мындай бир кайнаган иш болду. Ал жерде баягы убакыт саатынын кеткени да билинбей атты. Карап көрсөк эртең менен башталган кечке чейин. Баягы конституциялык кеңешмеде кандай иш жүрсөк, так ошондой тартип менен иштеп аттык да. Бир текст алып чыгып алып, ошол ар бир сөздү сөздү талдоого чейин алып барып, ал жерден лингвисттер да отурду, философтор да отурду. Ошол сөздүн, сүйлөмдүн же болбосо сунушталып аткан багыттын негизинен ар тармактуу баадан электен өтүп туруп, анан бир ортого келип туруп анан бекитип аттык да. Буюрса, эми албетте баягы ушул эле 100% үлгү болот дегенден алыспыз. Себеби биз деле адамбыз. Мүмкүн кайсы бир нерселер эске алынбай калышы мүмкүн дегендей. Элден дагы жанагы коомдук талкууга коюп атабыз дегендин өзү да ошондон да. Элден дагы жакшы биз эске албаган сунуштар келиши мүмкүн. Ошонун баары мен толукталып, анан бир аягында бир жыйынтыктуу иш болот. Анан мен айтайын дегеним дагы бир маселе бар. Биз ошол жанагы адамдын руханий адеп ахлактуулугуна байланыштуу бүгүнкү күндө ушул көмүскө калып такыр мындай эстен чыгып кеткен бир чоң маселе бар да. Мен ошону ошол жерден да айттык, анан буюрса концепцияга да киргиздик, анан ошону азыр дагы бир баягы четин чыгарып коеюн деп атам, себеби бул өтө маанилүү нерсе. Негизи биз кандай гана коом болбосун, коомдо, мисалы мамлекетте да биз жалпы эле коомбуз, ошол коомдун баягы мамилелерин, ички мамилелерин, бири-бирине болгон, бийликке, башка бардык нерсеге болгон ички мамилелерин мындай бир жөнгө салган ченемдер болот. Бул дүйнөлүк практикада, тажрыйбада ошондой да, ченем болот, норма деп коет да. Анан дүйнөлүк тажрыйбада негизинен ушул 3 ченемге көбүрөөк таянат. Биринчиси бул укуктук ченем дейт. Укуктук ченем бул эми кадимки эле мыйзамдар. Мисалы баш мыйзам, конституция, андан жүрүп отуруп, жогорку кеңеште мыйзамдар бар. Ар бир мекеме, уюмдарда дагы өзүнүн бир ошо мыйзамга таяна турган укуктук ченемдин негизиндеги нормативдик документтер бар. Бул ошол укуктук ченемге таяна турган нерсе. Бул өзөктүү маселе. Биз мамлекет болгондон кийин дүйнөлүк бардык мамлекеттер ошого таянат. Экинчи ченем бул диний ченем экен. Себеби дин дагы адамдын жашоосунда, коомдун жашоосунда өзөктүү орунду ээлеп келет. Мисалы, коомдун ички мамилесин жөнгө салуучу ченем катары дин дагы орду чоң. Бардык эле нерсени мыйзам менен келиштире албайт экенсиң. Аны биз билебиз. Анан үчүнчү маселе, үчүнчү ченем бул дүйнөлүк тажрыйбада бар экен, бирок биздин мамлекетте тилекке каршы жок экен. Ал салттуу ченем деген түшүнүк бар экен. Салттуу ченем деген бул ар бир элдин, улуттун өзүнүн башатынан баштап
баягы турмуштук жолунда басып өтүп, өзүнүн бир салттуу ченемдери деп коет. Бул баягы каада салт, үрп адаттары, кайсы бир жашоо эрежелери, ал ошол салттуу ченем деп эсептелет. Ошол элдин өзүнө гана таандык. Бул эч жерде жазылган да эмес. Бул мындай карап көрсөң бул жазылган эмес. Бирок батышта эми ошону ченем катары кабыл алып, ошого маани да берип атышат. А бизде ал ченем катары бизде көмүскө калып калган, көңүлдүн сыртында калган. Эмне үчүн мен айтайын, себеби карап көрсөк, мыйзамды биз аткарабыз, баш ийебиз. Ал турган иш. Аткарбасаң жазаланасың. Диний ченем анын өзүнүн бир орду бар. Ал дагы бар бизде. Анан карап көрсөк, ушул эки ченем өзүнүн жашоо тартибинде институционалдык өнүгүү жолу бар. Ушундай түшүнүк бар экен, институционалдык өнүгүү жолу. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул мисалы укуктук ченемдикин алып карап көрөлү мисалда. Баш мыйзам бар башында. Баш мыйзам негизинде анан мыйзамдар жазылат жогорку кеңеште. Мыйзам негизинде анан мыйзам актылар жазылат, анан жана башка өзүнүн тартиби, бири-бирине тартиби бар. Анан муну кааласаң да, каалабасаң да аткарыш керек. Аткаруу бир, анан экинчисинде тартиби бүт мындай бирдиктүү да. Ооба. Башаламан эмес, бири-бирине каршы келбейт. Өзү теорияда ошондой. Анан алы көзөмөлдөөчү дагы органдар бар, аткарылышын, канчалык деңгээлде жана башка. Эгер иштебей атса, өзгөртүп толуктап коюп, бул өзү институционалдык өнүгүү деген сөз. Бир мыйзамдын баягы актуалдуулугу жоголсо, аны же толуктайт, же жокко чыгарат. Анын ордуна башка мыйзам жазылат. Бул өзү ошол жана институционалдык өнүгүү жолу. Диний ченемде да ошол нерсе бар. Себеби биз билебиз. Дүйнөнү коелу, биз мамлекетти алып карап көрөлү. Бизде муфтият бар. Муфтияттан ылдый, анан ар бир дубанда казыяттар бар. Анан барып медресе, мечит деген түшүнүктөр жолу менен башында муфтиятта эмне кандай бекилсе, ошол ар бир айылдын мечитине чейин ошол тартип бүт мындай иреттүү келет. Аткарылышы, көзөмөлдөшү жана башка. Бул жерде да институционалдык өнүгүү жолу турат. Эми маселе үчүнчү ченемге келели. Салттуу ченем дегенде бүгүн биз кыргыз өзүбүздүн ата-бабабыздан бери келаткан нарк насилдерибизди, улуттук дөөлөт мурастарыбызды салт менен кааданын айырмалап билбей атабыз көп учурда. Адат менен үрп адаттын айырмасын билбей атабыз. Тыюу деген эмне, ырым деген эмне дегенди түшүнүктөрдү чаташтырып атабыз. Институционалдык жолду кой, анын өзүн түшүнбөй калдык. Бүгүн мына кече жакында эмне болду? Жана жаш кызды Айзаданын тагдыры эмне болду? Ошонун айланасы менен бул эми кылмыш да, эми кандай калып калбасаң бул кылмыш болуп атат. Бирок келип туруп аягында ошол менин баамымда да бул ошо билбестиктен улам, анан келип туруп ушу кыргыздын ушу салтын тимеле коелу, ушу жоюш керек, ушу токтотуш керек деген нерсеге келип калып атабыз. Эгер билимдүү адам болсо андай сөз сүйлөбөйт эле. Кыргыздын салтында эзели эч качан кыз ала качуу кыргыздын салтында болгон эмес. Ал салт эмес. Салт бул өзү кадимки эле мыйзам эреже сыяктуу тутуна турган. Анын жаман жакшысы болбойт. Ал бир гана жакшы нерсе, ал эреже да. Жаман эреже деген түшүнүк жок да, ошол сыяктуу. Ала качуу адат катары жашоодо орун алып келген. Болгондо дагы адаттын да түрлөрү бар. Жаман адат, жакшы адат, арсар адат деген бар. Мисалы кыз ала качуу бул бир беткей жакшы адат деп айтуудан алысмын. Жок. Жаман адат деп дагы айтыш мүмкүн эмес. Бул арсар. Себеби ошол адатка баргандан кийин анын жолун эбин таап туруп, ачуу асарга барып туруп, анан кайра эле ата энеси макулдугун алып, анан жана батасын алып коет. Мында келечек эме табышмак болуп атпайбы? Табышмак. Мына арсар деген ошол. Жакшы болуп кетет же жаман болуп кетет. Арсар деген ошол да. Анан экинчи маселе, эң маанилүү нерсе кыз ала качууда. Бул деген эки жаштын макулдугу ортосунда махабат сезими негизинде гана болчу да. Ооба. Бул жерде кыз баланын көңүлүн эмес, анын оюн дагы эч ким уккан жок. Эсептебей, эсепке албай туруп. Мал катарларда да бул чыныгы кылмыш да. Бул адатка да жатпайт да. Бул негизи эле кыргыз жашоо тартибинде жок нерсе болуп калат бүгүнкү көрүнүш. Бирок ошону формасын окшоштуруп, бул эле кыз ала качуу болчу деген нерсеге шылтап туруп, анан аягы келип салтка такап, ушу кыргыздын салты эзели бизди оңдурбайт, өстүрбөйт деген. Анан бүткүл улутту жаманаттыкка калтырып мынакей. Кыргыздын салты ушундай экен деп, Мына өзүбүздүн тамырыбызга балта чапкандык эмне. Ушундан улам биз эмне бул бир эле көрүнүш. Башка диний түшүнүк менен салттуу түшүнүктөрдүн тирешүүсү канча болуп атат. Той бербе, анан мындай, анан баягы эми ал толтургандай маселе. Ушунун баары ошол биздин салттуу ченемди тереңинен изилдеп түшүнбөгөндүктөн. Бирок
Кыргыздын наркында көп жакшы нерсе жатат да, улууга урмат, кичүүгө ызат, адамгерчилик, адамдык сыпаттардын эле сүрөттөмөсүн алып карап көрсөк, кыргызга мүнөздүү болгон ошол эле кемеңгерлик, айбат, жанагы айкөлдүк мисалы, жоомарттык, берешендик көп нерсе жатат да. А буну биз баарын бир эле сөз менен жууп салып атпайбызбы? Кыргыздын салттуу нартууга кереги жок дегендердин баарын жууп кетебизби? Ошон үчүн ошол жана салттуу ченем дегенде тереңинен изилдеп, иликтеп, бүт тизмектеп, орду менен кадимкидей институционалдык өнүгүү жолуна коюу маселеси бул бүгүнкү күндүн замандын талабы. Антпесек биз улут катары өзүбүздүн уңгубузду тааныбай калып атабыз. Тамырыбыздан зарыл керек болчу азыкты ала албай атпайбызбы? Азыктанбай атабыз азыр тамырдан. Бул табигый көрүнүш. Дарактын тамыры болбой, дарак жашоосу мүмкүн эмес дегендей, улуттун, элдин да өзүнүн тамыры бар. Ошол тамыры канчалык терең, бекем болсо, ошончолук ошондон келген азыктын күчү менен өзөгү бекемделет. Өзөгү бекемел туруштук бере алат сырткы чөйрөнүн, шамалына дагы, кыйроосуна, кургакчылыгына жана башкасына. Өзү мындай салыштырмалуу караганда. Ар бир элдин тамыры бул анын наркы дөөлөттөрү, анын тарыхы, санжырасы, анын ичинен камтылган ошол салт санаасы бүт баардыгы ошол жакта жатат. А ошонун баарынын тамырдан ошо өзөккө жеткире турган негизги курал бул тил. Өзүбүздүн эне тилибиз. Бул дагы тамырга кирет. Бул дагы жашоонун негизги куралы катары каралат. Мына ушунун баары адамдын ички руханий адеп аклактык өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. Маселе ошондо. Дагы бир суроо берип калайынчы, 3 мүнөт убактыбыз калды. Албетте. Социалдык, экономикалык маселелерге кандай мындай байланыш тиешеси бар деп ойлойсуз? Мунун баардыгынын тең. Мисалы биз тарбия маселесин айтып атабыз, спорт, дене тарбия маселесин айтып атабыз. Ушунун баардыгынын тең өлкөнүн экономикасына, социалдык маселелерине. Түздөн түз тиешеси бар. Кандай дегенде мындай. Жана Айтматовдун сөзүнө кайра келейин. Адам болуу бул чоң маселе да. Себеби бүгүн бизде билими жогору, кесипкөйлүгү мыкты болгон адамдар бар. Бирок ошо адамгерчилигинен аксагандыктан, атуулдук аң сезим, улуттук аң сезимдин аксагандыктан мекенине, элине болгон мамилеси өзгөрүп атпайбы? Билими күчтүү. А бирок адамгерчилиги жок болот. Же болбосо кайрымдуулугу жок. Же болбосо ушул мекенчилдиги жок болуп атпайбы? Жеке кызыкчылыкты тутуп атып, улуттун, элдин, мамлекеттин кызыкчылыгы экинчи орунга алып калбадыкпы? А ушул концепцияда өзү жарлыкта да бекитилген. Концепцияда ушундай маселе каралды. Жалпы коомдук, элдик, анан мамлекеттик кызыкчылык жеке кызыкчылыктан жогору туруш керек. Ушуну калыптай турган, ушул аң сезимди калыптай турган, ушул руханий адеп аклактуулуктун өнүгүүнүн өзөгү болуш керек. Маселе ошо. Эгерде ошондой чынчыл, атуул болсо, мекенчил болсо, кантип анан өзүнүн чөнтөгү үчүн кызмат кылат, мамлекеттик бийликке барып. Анан жана социалдык, экономикалык маселе ошол жерде чечилет. Ушундан анан башат алып, анан ары кетиш керек. Себеби эң биринчи маселе адамдык ресурста. Баягы дүйнөлүк саясатчылар эми дүйнөгө таанымал инсан катары мен ошол мисалга келтирейин. Тэтчердин айтканы бар да. Кайсы гана мамлекет болбосун, мамлекеттин негизги күчү бул ошол мамлекеттин жайгашкан абалынан эмес, географиялык абалынан эмес дейт. Мисалы деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү, же болбосо кең байлыгынын бай болушу, геонда эмес, мамлекеттин күчү табиятынан, жаратылышынан, географиялык абалында эмес дейт. Өлчөмүндө да эмес дейт. Чоң территория жагаспы дейт. Негизги күч адамдык ресурста дейт. Эгер мамлекет адамдык ресурска шарт түзсө, адам өнүкө тургандай кылып, кандай абалда болбосун, ал күчтүү мамлекет болот, өнүгөт дейт. Эң негизги маселе ошол жерде жатыр да. А тилекке каршы карап көрсөк, негизи дүйнөлүк тажрыйбаны карап көрсөк, эмне деген жаратылыш ресурсу абдан бай болгон мамлекеттер бар, бирок өтө жарды жашашат. Ал жерде адамдык ресурс өнүкпөйт. Же болбосо өнүгүүгө тоскоолдуктар көп. Бул эми дүйнөлүк саясат, тышкы күчтөрдүн таасири көп. Биз дагы ошондой мамлекеттердин катарындабыз. Табиятыбыз өтө бай, кең байлыктарыбыз бай, бирок адамдык ресурс өнүгө албай атат. Маселе ошондо. Ошон үчүн бул жарлыктын негизинде биз айтып атабыз, биз бул нерсе биз адамдын тарбиясына биринчи көңүлдү тарбияга бөлүш керек деп атабыз. А ошол тарбияны ишке ашырууда өзөктүү тармак бул маданият менен билим берүү. Демек, ушул эки тармакты биз кадырын өстүрүшүбүз керек. Ушул эки тармак
көңүл чордонунда болмоюнча мамлекеттик саясатта анда адамдык ресурс өспөйт. Адам катары, инсан катары Биринчи маселе катары карашыбыз керек. чоң суроойдон кала берет да. Рахмат, студияга келип бергениңиз үчүн абдан бир сонун бир кызыктуу маек куруп бердиңиз. Ишиңизге ийгилик болсун. Рахмат сизге. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз президент Садыр Жапаровдун жарандардын руханий адеп аклагын өнүктүрүү жана дене тарбиясы тууралуу чыгарган жарлыгынын негизинде алдыда ишке аша турган концепциянын долбоору деги эле бүгүнкү күндө кайсы этапка жетти, анын өлкө үчүн экономикалык, социалдык жана башка баалуулуктар үчүн таасири кандай болмокчу, анын мааниси кандай деген маселенин үстүндө Кыргызстан учу Бак Дөөлөт коомдук фондунун уюмунун жетекчиси Мелис Мураталиев менен маек курдук. Саламатта калыңыздар.